Саламатсыздарбы? Мына бүгүн айтылып жатат. Аскар Акаев, Кыргызстандын алгач туңгуч президенти, ал кишиге карата башкы прокуратура кылмыш ишин кыскартыптыр. Себеби ал кишини кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскергендигине байланыштуу деп айтылып жатат. Мен пикирим, иш кыскарганы мыйзамдуу деп эсептейм. Себеби чындыгында мыйзамда эреже бар. Өтө оор кылмыштар боюнча 10 жылдын ичинде гана жоопко тартса болот. Кылмыш жасаган адамды. Ошондой эле 10 жылдын ичинде гана кылмыш жасалгандан баштап 10 жылдын ичинде иш козгосо болот ал кишиге каратачы. Бул иш эми 2020 жылы козголгон деп айтылып атат. Негизи туура эмес козголгон экен. Себеби жазык процессуалдык кодексинде айтылат. Эгерде эскирүү мөөнөтү өтүп кеткен болсо, жоопко тартуу мөөнөтү, анда иш козголбош керек. Эгер козголуп калса, анда деген кыскарыш керек дейт да. Ошондуктан мына Аскар Акаев 92-94-2003 жылы пункттөр боюнча мындай башкы келишимди түзүүдө ошого байланыштуу кылмыш жасады деп иш козголгон экен. Мына өзүңүздөр 2003 жылдан баштап эсептегенде деле 20 жыл өтүп кетти. Мыйзамга ылайык 10 жылдын ичинде жоопко тартыш керек. Ошондуктан бул жагы мыйзамдуу. Бирок ошол эле учурда мен мындай бир маселени айтмакмын да. Азыр өзүңүздөр билгендей 1-Май райондук сотунда көптөгөн адамдарга карата, алардын катарында Алмазбек Атамбаев, экс-президент Алмазбек Атамбаевга карата, Исмаил Исаков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана башкаларга карата кылмыш иши каралып жатат. Июнь окуяларына байланыштуу деп аталып калды, бирок чындыгында бул Кадыржан Батыров Кыргызстандан ошол 2010 жылы чыккан экен. Өлкөдөн чыкканына байланыштуу да. Эми ушул иш мына эскирүү мөөнөтү 2020 жылы эле өтүп кеткен да. Себеби 2010 жылы болгон окуяларга байланыштуу болуппайбы? Эмне себептен анда башкы прокуратура тергеген болчу? Эмне себептен билип туруп 2020 жылы эле эскирүү, жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткенин ишти кыскартышкан жок. Анан сотко иш өткөн. Ал жерде да айтылды биз тараптан, судьяга маалымат берилген. Бул иштин эскирүү мөөнөтү өттү, жоопко тарта албайсыңар, ишти кыскартышыңар керек деп айтканбыз да. Мындай маалымат иретиндечи. Судьяга бул маалым болгондон судья сөзсүз тергөөчүлөр кылбадыбы? Судья бул маселени көтөрүш керек эле, айыпталуучулардын пикирин билиш керек эле. Эгер айыпталуучулар иш кыскарышына каршылыгын билдирсе, анда кыскарта албайт. Аягына чейин карап, же актуу өкүмүн чыгарыш керек, же айыптуу деген өкүм чыгарыш керек. Бирок андай маселени судья көтөргөн жок да бүгүнкү күнгө чейин. Бирок билет жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткенин. Ошондуктан мындай бирөөгө карата мыйзам мындай иштеп, экинчиге карата иштебей, же башкача иштеп, кош стандарттуулук болуп атканы албетте өкүндүрөт да. Эми муну мен жөн айткан жокмун. Мына судьяга жетип калабы бул маалымат, жогорку соттун төрагасына жетип калабы, жана ал киши дагы өзүнүн бир мыйзам чегинде бул иш боюнча дагы мыйзам сакталышына салымын кошобу, ушундай бир ойда. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Мына бүгүн жаңылыктан уктум, Азаттыктан. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевга тиешелүү Элбасы мыйзамы бүгүн толугу менен жокко чыгыптыр. Казакстандачы. Анан ал жерде айтылат да, бирок дейт, казактар айтып жатат, ошол парламенттеги депутаттары, Назарбаевдин жакындары буга чейин кылмыш жасап келсе, кылмыш же мыйзам бузуу, ал үчүн жоопко тартылбайт дейт. Себеби Элбасы мыйзамы бүгүн эле жок болуп атат дейт. Мындан кийин эгер мыйзам бузса жоопко тартылат дейт да. Эми бул деген эмнени билдирет? Казакстан бизден жакын эле. Казакстанчы мына Бишкектен Кордайга чейин 20 километр болсо керек, ашып барса. Бирок Казакстан бизге жакын болгону менен
биз казактарга окшоп мыйзамдуулуктан алыс экенбиз да, алар жакын экен. Мына эмне үчүн алар мындай деп айтып жатышат? Кол элбасыга, Нурсултан Назарбаевга буга чейин жасаган иштер үчүн жоопко тарта албайбыз деп эмне үчүн айтып жатат? Себеби адамдын абалын оорлоштурган мыйзам артка иштебейт деген принцип бар да, бул бүткүл дүйнөлүк юриспруденцияда. Анан алардын конституциясында дагы, биздин конституцияда дагы бул четко жазылган. Бирок мына целый мыйзам жокко чыкса дагы конституциялык мыйзам экен. Конституциядан кийин эле турган мыйзам экен да. Ошол целый мыйзам элбасыга карата, Назарбаевга карата жок болсо дагы аны жоопко тарта албайбыз деп атышат. Себеби буга чейин ал мыйзам иштеп келди. Мындан кийин гана мыйзам бузса жоопко тартылабыз деген ойлорду айтып атышат да, бул туура. А бирок караңыздарчы, мына 2019 жылы биздин Кыргызстандын экс-президент макамы тууралуу мыйзам жокко чыккан жок. Болгону анын 12-чи беренесине бир толуктоо кошулду да, экс-президентти жоопко тартса болбойт деген эреже мурда иштейт эле 2019 жылга чейин. Анан мына май айында 2019 жылы бир пункт кирди да, эгерде экс-президент статусу алынса, анда жоопко тартса болот. Президент болуп жүргөн учурдагы иштерге байланыштуу деген норма кирди. Ага чейин болсо президент болуп жүргөн учурда президент кандайдыр бир иш аракеттер жасаса, ал үчүн экс-президент болгондо жоопко тарта албайбыз деген эреже иштечү да. Эми ошол жаңы мыйзамды жоопко тартса болот деген артка иштетишип 2013 жылы орун алган Баткаевдин чыгып кеткенине байланыштуу иш козгоп экс-президент Алмазбек Атамбаевга, андан кийин Койташтагы ошол беспредел жасалган да. Анын баарыңар көрөсүздөр. Мунун баары албетте өтө терс көрүнүш.